Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Жалал Абад облусунун кымбаттуу тургундары, заводдун эмгек жамааты жана иш-чаранын кадырлуу меймандары. Бүгүн биз өлкөбүздүн экономикасы үчүн маанилүү болгон окуяга мунайды кайра иштетүүчү заводду модернизациялоого мезгил кутусун салуу жөрөлгөсүнүн алдында турабыз. Биз бул долбоорду ишке ашыруу аркылуу Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыздоо менен гана чектелип калбастан, мунай иштетүү тармагын жаңы деңгээлге көтөрүүгө өбөлгө боло турган олуттуу натыйжага жетебиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө өлкөнүн бензин жана дизель отунуна болгон муктаждыгы 1,4 миллион тоннаны түзөт. Бул завод көп жылдан бери Кыргызстандын жогорку сапаттагы бензин жана дизель отунуна болгон муктаждыгын толук канааттандыра албай келген. Тагыраак айтканда, муктаждыктын 6,5%-ын гана камсыздай алган. Буга чейин А80 дизель отуну мазут өндүрүлүп келген. Мындан улам тышкы факторлорго көз карандылык күчөп, ага көп каражаттарыбызды жумшап, көп өлчөмдөгү сапаттуу мунай өнүмдөрүн импорттоого мажбур элек. Эсиңиздерде болсо, 2021-жылдын декабрь айында Жалал Абадта болгон жумушчу сапарымдын алкагында бул жерге келип, ишкананын ал акыбалы менен таанышып, заводду модернизациялоо боюнча тийиштүү тапшырмаларды берген элем. Ошондон кийинки алдын ала эсептөөлөр боюнча завод модернизациялангандан кийин өндүрүшүн көбөйтүп, ички муктаждыктардын 32%-ын камсыздай алат деп турабыз. Заводду модернизациялоо бул жөн гана жабдууларды техникалык жактан жаңыртуу эмес, бул келечекке өлкөнү өнүктүрүүгө жана жарандардын жашоо деңгээлин көтөрүүгө болгон инвестиция болуп саналат. Алдыга койгон мындай максаттарыбызга жетүү үчүн бул долбоорду каржылоону жана ишке ашырууну камсыз кыла турган бир катар маанилүү документтерге кол коюлду. Нефть иштетүүчү заводду модернизациялоо жумшала турган жалпы инвестициянын көлөмү 410 миллион АКШ долларын түзөт. Анын 200 миллиону тышкы инвестиция болсо, 110 миллионун Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети каржылайт. Ал эми калган 100 миллион долларды болсо, Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому өз каражатынын эсебинен бөлөт. Ушул жерден бир чындыкты айтып кетүүм зарыл. Мурда билесиздер, Кыргызнефтегаз 100 миллион доллар эмес, 100 миллион сом менен өзүнө реконструкциялай алчу эмес. Анткени бардык акчалардын бардыгы жеке чөнтөктөргө түшүп турган. Ошондуктан мына уурдабай койсо эле толот экен. Мына ушинтип өзүнө өзү жумшаган мезгилге чейин жетип калды мына. Завод модернизациялангандан кийин Евразиялык экономикалык биримдиктердин стандарттарына жооп берген жогорку сапаттагы отун түрлөрүн чыгара баштайт. Муну менен биз нефть өндүрүмүн импорттоону азайтууга жетишебиз. Өлкө экономикасын өнүктүрүүнүн башка маанилүү багыттарына акча каражаттарыбыздын башы ачылат. Ошону менен бирге эң башкысы атмосферага зыяндуу заттардын чыгарылышы азаят. Мындан сырткары модернизациянын натыйжасында А92 жана А95 маркасындагы бензиндин өндүрүшү 12 эседен ашык көбөйөт. Ошондой эле дизель отунунун өндүрүшү 40%-га чейин көбөйөрүн баса белгилеп айтып кетүү керек. Буюрса, мунайды кайра иштетүүчү заводдун модернизациясы аяктап, жаңыланган завод ишке кирери менен өлкө экономикасына чоң салым кошкон стратегиялык объектилердин катарын толуктап калат. Ушул жерден Кыргызнефтегаз акционердик коомунун жетекчилиги менен Кыргызпетролиум компания жабык акционердик коомунун жетекчилерине заводдун модернизацияланышын катуу көзөмөлдөө менен белгиленген мөөнөтүндө сапаттуу бүткөрүүнү табыштап кетемин. Бул маанилүү өндүрүшкө жеке жоопкерчилигиңиздер бар экенин унутпашыңыздар керек. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү күндө биз энергетикалык көз карандысызга жетүү жана мунай иштетүү тармагын жаңы деңгээлге көтөрүү менен элибиздин жашоо шартын жакшыртуу багытында маанилүү кадамдарды жасап жатабыз. Бул багытта чакан жана орто кестер салынууда, ошондой эле өлкөбүздүн өнөр жайы үчүн маанилүү делген Жунда заводу дагы ишке киргизилип, ошол эле маалда аны дагы модернизациялоо иштери башталды. Бул иш-аракеттер жана бүгүнкү ири өндүрүштүк ишкананы модернизациялоо долбоору Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө күчтүү түрткү берерине бекем ишенемин. Элибиздин бардар жашоосун камсыз кылууга багытталган иш-аракеттерибиз натыйжасын берип,
көп жылдар бою өлкөбүздүн бейпил турмушуна кызмат кыла берсин. Башталган модернизациялоо иштери ийгиликтүү, байсалдуу болсун.